Учурда жалпы адамзаттын жүрөктөрү сыздап, кыйналып турат. Себеби пайгамбарлардын мекени болгон Кудус жери мыкаачы залымдардын колунда. Анткени алар күнөөсүз, алсыз жаш наристелердин, бейбечара кары картаңдардын үстүнө ок жадырып, аларды шейит кылып жатышат. Мына ушундай оор абалдан пайдаланып, туура эмес агымдар абалды курчутуп, өздөрүнүн туура эмес ишеничтерин эл арасында таратууда. Мисалы, соц тармактарда кеңири таралган Имам Махдиге арналып жазылган ыр-саптар. Ошондой эле ырдын маани максатын түшүнбөстөн кыргызчага которуп, эл арасына таратып, өзүнүн ыйман амалына зыян жеткизип жаткандар да бар. Акыйкатта Имам Махдинин чыгуусу чындык. Ал тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келтирилген. Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи сыяктуу улуу мухаддистер дагы өздөрүнүн хадис жыйнактарында ал тууралуу хадистерди алып келип, жана ал хадистердин сахий экендигин баяндап кетишкен. Бирок качан чыгат, аны Аллах гана билет. Имам Махди тууралуу жазган ыр-саптар кимге таандык жана кандай маанини туюндурат, ошого көңүл буралы. Бул ыр-саптар Шия Роафизге таандык. Алардын көз карашындагы Имам Махди башка. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистерде айткан Имам Махди башка. Алардын көз карашындагы Имам Махди алардын 12 имамынын 12-чиси болуп, кыяматка жакын чыгып, ыйык болгон Мекке, Медине шаарларын талкалап, пайгамбарлардан кийинки адамзаттын эң артыгы болгон Абу Бакр жана Умар радиаллаху анхумаларды кабырлардан чыгарып, дарга асат деген туура эмес бузуку түшүнүктөрү бар. Мындай болушу эч качан мүмкүн эмес. Бул айтылган сөздөр алардын белгилүү болгон Бихарул Анвар аттуу китебинде жазылган. Мындай оор абалда жаралынгандардан эмес, жаратуучу Аллах Тааладан жардам суроо зарыл. Ал эми шиялардын ырында Имам Махдиден жардам суралган. Ошондуктан урматтуу элим, бир нерсени айтууда же угууда алымдарыбыздан тактап алайлы. Көрүнгөн адамдын айтканын угуп, ээрчип кетпейли. Кыргызчага которулган Имам Махдиге арналган ыр-саптарды биринчиден укпайлы, көрбөйлү, жана башкаларга таратпайлы. Эгерде андай кыла турган болсок, күнөөдө биз дагы шериктеш болобуз. Аллах Тааладан бүткүл ааламда болуп жаткан уруш жаңжалдардын токтотуусун суранам. Жана Палестина жергесинде шейит болгондордун шейиттигин Аллах Таала кабыл кылсын. Өзгөчө кыргыз элиме, жериме Аллах Таалам ыймандуулук, тынчтык, молчулук насип этсин.